Мамлекеттик камсыздандыруу уюму жарандардын ыңгайлуулугу үчүн жакшы саамалыкты баштап отурат. Биз азыр Ак Тилек өткөрмө бекетинде турабыз. Аталган уюм жарандардын ыңгайлуулугу үчүн атайын мобилдүү кеңсе ачты. Эми чет элдик жарандар жана Кыргызстандын жарандары өздөрүнө тиешелүү болгон мүлктөрдү шаарга кирип отурбастан эле дал ушул мобилдүү кеңседен камсыздандырууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Вот увидел, остановился, специально зашел поинтересоваться, как вот объяснили сотрудники, что я решил сразу сделать, пока здесь. Чет элден келген жарандар да бул саамалыкты кубануу менен кабыл алып жаткандыгын жашырган жок. Я считаю, что это правильно, страховать машины, а тем более еще и удобство создали. Переехал за таможню в Кыргызстан и сразу ОСАГО, страховая компания. Застраховал машину и можешь ехать уверенно. Өткөрүү бекеттеринде курулган бул мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун мобилдүү кеңселери аркылуу кайсы мүлктөрдү камсыздандырса болорун аталган мекеменин төрагасы айтып берди. Ушул мобилдик офистерде бизде азыркы учурда эң эле керек болгон жарандарыбызга машиналарын, автомобилдерин өткөндө андан тышкары турак жайларын, анан ушу ден соолуктарын камсызданганга мүмкүнчүлүк болот да. Мына өзүңүздөр билгендей бул мобилдик офис түнү күнү иштейт 24 саат. Бул мобилдик офистен чет элдик эле жарандар эмес, өзүбүздүн дагы кыргыз жарандары келип туруп ушенден автомобилдерин камсыздап койсо болот. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму мындай мобилдүү кеңселерди мамлекеттин бүт аймагына курууну пландоодо. Жакын арада ушул 1-2 айдын ичинде бүт границаларды ачабыз. Азыр биз 3 границабыз да бар да.